теке негизи бири битал дейт, бири нубийский дейт. Мен өзүм деле билбейм, бирок жашыраак кезинде сатып алгам ушуну. Мунун пайдасы булар бою чоң болот экен. Мындан чоңдору да болот негизи. Бул азыр 4 жашта. Бунун башы койго окшош го? Ооба. Ушу кебетеси башкачараак, бул жанагы ысык жактан келгендер окшойт. Жана Индия, Пакистандан келгендер. Анан мунун жакшы жагы биздин жанагы кыргыз эчкилер бар го, жанагы кадимки. Ооба. Кара ак эчкилер. Ооба. Ошо менен кошулса мунун немелери, улактары баягы этке жакшы түшөт экен. Бийик болот экен. Ама кошун айылда биздин кудабыз бар. Карындашымдын кайын журту. Бир серкени баягы күнү жакында эле сойду. Серке болчу, ошо бычылып эме болгон. 62 килограмм эт берди, тушу эле. Ал кадимки эле биздин жанагы жайдар эчкиден туулган болчу, атасы ушул болгон. Муну азыр 2-3 жолу сатайын деп. Эмнеге сатайын деп атасың Рубайкыш? Мында балдары чоңоюп калды мунунчу. Уже балдары да куутка кирип калды. Балдары да ушуна таза чыктыбы? Бийик. Ооба, азыр көрсөттүм терден. Анан мунун эмеси сатайын деп алып чыксам, ошо жерден эле баягы соодалатпай эле арендага алып кетишти. Арендага биз кошуп туралы деп бир 5 эчкиси болсо 5000 сомго алып кетет. Кээ бирөө бар 20дан ашык эчким бар дейт. Мынча улак берейин дейт. Бул теке өзү ургач эчкиге караганда көбүрөөк тууйт. Пайда берет. Пайда берет. Былтыркы кирешесинен где-то бир 11-12 улак кирди акчасынан сырткары. Ушул текеникинен ушул ала мүдүн, ысык ата, тиягы сокулук. Былтыр Дальний Шор деген айылдан алып келдим, кышка жук ошака чейин кетиптир. Баягы бирөө алып кетет, ошо менен кетет. Быйылча дагы калтырамго деген ой менен ошо 2 жолу сатып калып барып экөөнү тең арендага кетип калып анан. Эми өзүнүн баасынан деле бул ашык актап берди. Мирлан деген баладан сатып алгам, анан Мики деп коебуз атын. Жакшы. Берди. Анан берки эчкилердей болуп жанагыдай. Бул арендага кеткенде мисалы 5 эчки менен канча күн жүрөт? Эми кууттан качкыча эле эчки өзү 5 эчкини бир 2-3 күндө эле токтотот. Өзү ошондой эле алар алып кетишет деле, анан кайра болду деп алып келет. Эсли кийин болбой калса, повторно алып кетишет. Мунун пайдасы ошол. Этке жакшы аябай. Анан эми улактарын кийинки жыл менен сайыбыз, улактары. Мына могу бери карасаңыз, мына. Могу 2 мүйүздө турбайбы, мына могу. Ооба. Мына ушулар мореки саргашка. Ушулар ушунун балдары. Мына кооз экен, булар ушундай бир көрктүү түшөт. Көрктүү экен, аябай. Анан эчки менде кой деле бар. Азыр кезүүгө кетти. Бирок көбүрөөк маанини мен ушул акыркы убактарда эчкиге эме кылып калдым, берип калдым. Ооба. Морек ак эчки экөө тең. Бул орустун пародасы Занен деп коет. Занен. Булар ой, таңгыр карматпай атат. Булардын пайдасы мореки бул эчки өзү бир сааганда бир 2 литрден ашыгыраак берет. Бир эле сааганда? Бир сааганда. Анан мунун сүтүн 100-120 сомдон үйгө келип алып кетет. Бишкектен келип. Көбүнчө жанагы балдарга берет экен. Врачтар неме алат да ушуну кичинекей балдарга берет экен, жана наристелерге. Анан мен кан алдырып турам. Саан эчки кан алдырып турам. Ар кандай бирөөнүн бала вакасы. Анан өзү койго караганда эчки ооруга эме эмес экен. Туруктуу экен. Оорубай экен бул. Чыкпайт экен көп. Биз жана аялдар чыдамдуу болот го, ошондой сыяктуу экен да булар деле. Койго караганда булардын ден соолугу жакшы болот экен. Анан бул ошондо бир сааганда 2 берсе күнүнө канча берет? 2ден ашык берет. Күнүнө 5 литрдей берет. Могу өзү мына ушул туруш, Биз 2 жылдан ашык болду саап атканыбызга. Бул өзү бир 30-35 миң сом тура турган эчки баасы. Анан туугандан улактары менен болсо андан жакшыраак турат. Негизгиси багы желиндери таза. Анан мунун бир уйдан кичине эмеси, мисалы уйду бир кечинде саабай калып эртеси сай беребиз да.
Муну сөзсүз саап туруш керек. Мунун жанагы желинин сүткө тептирип ийет. Анан мыйрыйып ушундай болуп ооруйт желине. Эткилеп атат. Так жакшы булар. Анан бир уй 10 литр сүт берсе, мисалы, эми ал 10 литр бир күндө берген уй жакшы бизде. Кыргыздачы, биз өзүбүз мал бакпайбыз. Жакшы болуп эсептелет. Чыгарып ийип эле кайрап келебиз да, анан 10 литр сүт бизде 32 сомдон алып атат, 320 сом. Ооба. Бул 5 литр сүт берсе 120 сомдон 600 сом табат бул. Жеген аз. Жеген аз. Уйдай ухот жок мында. Муну аркандабайсың. Ушул азыр тегерек чекебиз ээн. Кой берип ийебиз. Анан коркунуч болуп бирдеке сирдеке болуп ит бит болсо үйгө үркүп келишет. Өздөрү качып келет. Качып келет. Баягы койдой болуп мындай неме кылбайт, үйдү билет. Үркпөйт, үркүп качып кетпейт бир жактарга. Жок, башка жакка качпайт, үйгө качат булар. Анан кишиге жакын баягы орустардын эле кемпирлерин көрүп таң кала беребиз го, эмне жете эле болот деп. Булар ошондойго көнүп алган өзү. Сөйкөнүп турат. Сөйкөнүп турат кишиге. Сааны болгондо өзү келип ушул жерге мындай тизилип калат, ушул жерден келинчегим сайт. Пайдасы ушул, бул ошо Занен деген порода. Бул желини тойгондо ушундай чоңойбу, же дайым ушундай болуп турабы? Жок, бул азыр желини кичинекей. Бул байып атат. Бул январда туган. Ооба. Бир жылда канча туйт экен? Бир жылда бир эле туйт. Эгиз туйбул да? Могу ушул 3тү тууган. Былтыр 3тү тууган. Берки ушундай түгөйү 2-ни тууган. Мореки. Муну да жана таза текеге кошуш керек да. Ооба, муну өзүндөйгө кошом. Анан улактарын бир 2 жума, 3 жума болгондо эле билгендер улактарын алып кетет. Сат деп эле. Анан сатылып кетет. Быйыл булардын улактары жок аз бу жерде. Анан мореки сарала эчкини дагы чакыр. Ал ошо кичине азыраак. Могу сарала эчки турат. Ооба. Көрүнүп турат. Бул альпийский деп койду бирөө. Мен өзүм азыр породасын жакшы билбейм, ушул агечкиден башташым. Бул биринчи эле тууту. Бул быйыл эле жакшы берип баштады сүттү. Быйыл эле эмки жылы чоң эчки болуп чоңойсо дагы берет. Мунун да желини чоң экен. Ооба. Ушундай уйдукундай эле тигине. Ара морекиндей кичине баягы брак улактар туулуп калат мына могу сыяктуу. Ооба, брак туулуп калыптыр да баягы. Ушу брактарды көбүнчөсүн бычып таштайт. Кийинки жылкыга бала бакырага эт болуп калат. Бул жакшы, бул көбүнчө биз эчки серкелерди жазында соебуз. Серкелерди. Жейсиңер союп. Ооба. Текеники кичине баягы ар кандай даам жыт болот да, булардан жеген канча болбойт. Койлор кетти, койлор жөнүндө айтып берейин дедим эле. Бирок кой биздики андай деле важный койлор эмес, бирок койго караганда ушул эчкинин пайдасы көбүрөөк, сүтүн сатса деп. Эми бул Бишкектен бери келип алышат да, ушу бир зарылчылык бар окшойт. Бар. Бул текени качан сакал чыгат экен? Теке жөнүндө айтып бер. Бунун кызык да бул. Бул текени Facebook аркылуу бүт Кыргызстан тааныйт бул текени. Бул теке арендага көп барчы, анан баягы былтыркы камчакам ушинтип иш кылгандарды камагандан баштап бербей калдым эч кимге. Тамаша барып келет. Өзү деле жакын деле келди. Анан дагы бир ушул агечкинин текелери бар. Алар кечөө кетти арендага. Анан бул сүтүн сатканга болсо ургаачысы, сүтү болбосо бир 4-5 текени отдельно өзүнчө кармап бакса теке деле чоң эме болуп калчу да экен, тыйын болуп. Анан эми үйдөн эле бири-биринен угат. Мен рекламага деле бербейм. Былтыр ушу бири-биринен угуп отуруп эле келип анан жаккан текени кородон алып кетишет. Мунун кандай кызык өнөрлөрү бар бул текелердин, мүнөздөрү жашоосунда? Бул мүнөзү булар ушунча бир теке канча эчки менен жүрөт экен? Канча болгондо талашып кетишет экен? Муну билбейм аба, бирок бул ушул арыктап калгыча эле жүгүрө берет бул. Бул ушулар мындай энергиясы күчтүү болот экен, булардык ушундай болот. Берки ак эчкилер ак текелер жалакайраак болот. Эти ооп аркы берки болгондо мындай көп жүгүрбөй калат. Булар бул текелердики ушул сары ушу битал деп коет, нубийский деп коет. Махачкари деген бар, алардын кулактары дагы узун мындай. Дагы ушундай түрлөрү бар. Бирок бул биякта Кыргызстанда туулган теке бул. Жанагы тияктан привозной алып келгендер
биздин кышка аябай кыйналып калат экен. Эми өлүп калганын көргөн жокмун, бирок булар кандай? Буларга жылуулангда кадимкилер сарайда жатышабы? Жок. Меники ушу короодо эле жүрөт. Сарайга кирбейби? Кирбейт сарайга. Тууганда деле ушу короодо тууду, бирок башында улактар баягы жылаңачыраак болот. Бир 3-4 күн улак кичине кароо керек. Калган убакта жанында эле жүрөт. Жанында жүргөндө эмне? Бул агачкилердики көп эмбейт. Мына могулар декабрьский улактар, мына могу. Могу шалпаң улактар. Декабрьский. Бирок быйыл качып калды, бойлуу деп эле жон койдум. Быйыл текеге кошулуп калды. Жазында туйт булар. Буларды мисалы такыр сабай койсо болобу? Жана ошондо улак тез чоңоюшу мүмкүнбү же андайга болбойбу бул? Мисалы такыр сабай коюуга мүмкүн эмес. Башында улактары түгөт албайт мунун сүтүн. Түгөт албайт. Анан чоңойгондон кийин баягы көп эмет дагы бир акчычкак болуп сиңбейт. Күптүү болуп сиңире албай калат. Сиңире албайт да, күптүү болуп жанагыдай болуп өлүп да калышы мүмкүн. Муну сабай коюшка мүмкүн эмес да, сөзсүз сааш керек. Башында улагын салып коюп саачыбыз. Улагынан артканын жанында жүрүп эле сүт арта берет. Кийин уже чоңоюп калганда улакты камап, саап алып анан салып жүрдүк да. Уже чоңоюп аткан сайын көбүрөөк тамак керек болот да, тигилер ченебей эмип алып жанагындай ичи ооруп ушинтет. Муну саабай коюшка мүмкүн эмес да. Анан азыр менде ушулар менен бир кийинки жазда 12-13 эчки саалат. Анан элдер сунуш кылып атат, бул жана эчкинин сыры. Сыр кандай? Быштакпы? Сыр. Ошонусу кымбатыраак деп. Анан быйыл деле сурагандар болду, сыр жасайсыңарбы, сыры барбы деп. Анан биз андайды билбейт экенбиз. Анан дагы бир нерсе, мунун сүтү жанагы сүт тарткан машинеден өтпөйт экен. Майлуу экен да. Смаладай болуп эле баягы өтөлүп калат экен, өтпөйт экен, такыр. Майлуу экен да. Анан ысыгыраак кылып тарткыла деди, ушинтикиле деди. Биз атайын быйыл ошол сүт тарткан машинка алып келгенбиз, себеби кечинде эле эрте кечки менен эртең мененкине кошкондо эле бир чакадан ашыгыраак сүт болуп калып атты да. Анан тартып көрөлү деп тартсак өтпөй койду. Бул коюу да болот экен. Анан бала бакыра айран сүткө кенен жакшы эле. Тоют бербейм. Таладан эле оттойт. Анан жанагы жумушка барып келатканда ушул жолдо жанагы нан жебей илип калбадыбы элдер. Ошол нандан алып келип жибитип бересиз. Аны деле мындай күнүгө бир маал эмес да. Ошо барган келгенде бөлүп берип коем. Болуп калат, болбой калат. Ал деле. Жок, ал болот күндө эле болот. Анан бирок өзүм көп чыкпай калышым мүмкүн шаарга. Ошол убактарда ошо жогураак. Муну кантип саайт? Мунун бош жүрөт го, же өзү келип береби, же кандай? Байлап алып саайбы, же кандай алып саайт? Жок, келинчегимди тааныйт, ал чакасын көтөрүп эле турган жеринде эле саап алат. Анан чоочун кишилер келсе, эшиктин алдына көп келишпейт, тааныйт кишини. Эме болсо, эч ким жокто келип эркелешет. Ушунда эшиктин алдына келет. Анан булардыкы жакшы жери ухот аябай аз. Берки кыргыз эчкилердей болуп баксакка жабышпайт. Өздөрү мындай токтороок болушат. Баксакка көп жабышпайт. Анан коро-порого кирип келет бирөөлөрдүн. Ошондо деле жанагыдай зыянчылыгы жок. Көбүнчө булар мал жебеген чөптү жешет экен, жана курай, арттын жээктери, ушуларда курай ушундайларды жейт экен. Мына бедеге кирип, эме болгондо эле эмеси жок булардын. Бул ошондо азыр мындай бизнес план кылсаң, мисалы үчүн бир канча эчки болсо ошондайына мынча дегендей бир бизнес планың барбы? Мынча эчки бакса мынча түшөт экен деп. Мен муну баягы бала бакыра үйдө бош турбасын үчүн эле кармачумун. Биз эми балдарды жумшабай эле иштебейт дей беребиз го. Жумшаш керек. Жумшаш керек короодо. Суу бердиңби, эчки кайда жүрөт дегенде бир кандайдыр бир жоопкерчилик сезиш үчүн да балдарга кармайм муну. Мисалы эчкинин сүтүн балдарга берип коесуң. Неме? Бересиң, акчасынан да берип коесуң. Кенен баскыла деп кичине. Жок, ушундай сурап эме боло элек бизде. Кичирээк да меники. Анан бирок бул малды караганга, тейлегенге ошолорго эме кылам. Мойнуна илип коем. Түштө муну кылат, тигини кылат, өзүнүн жоопкерчилик жумуштары бар. Бөлүнгөн. Анан 35 баштан
ашкандан кийин 36 болгондон баштап саан эчки. саан эчки. Бир породада болсо жанагы асыл тукум чарбасы деп коет экен, племенной хозяйство деп коет экен, ошого каттайт экен. Ошого катталса булардын багы сатуусу немелер оңой болот. Ошолор оңой болот дейт. Документ болот да, документ болуп калат. Бирок өзүбүз деле кыйналган деле жокпуз. 35 кылыш үчүн эки эчки бир 3-4 жылда эле жетип калат экен. Эки эчки. Булардын бирден тууганын такыр көргөн жокмун. Ушу бала кезден ошо эчки деле биздин үйдө деле бар болчу. Азыр эми ошондо сенде бул жерде канча эчки саам? Бул жерде азыр 3. Ошону эми орточо эми кыргыз ошону санайт да, айына канча табат экен деп. Эми күнүнө бир эчки 500-600 сом алып келет. Бир эчки. 500 деп кое берели. 500, 500. Ошондо 3 эчкиң 1,5 алып келет экен да. Алып келет. Эми уйга караганда булардын аябай эле пайда экен. Пайдасы көбүрөөк. Анан уйдун ухоту бар. Мисалы мен үйдө болуп калам, болбой калам деген уюм деле бар тиякта. Анан аларды аркандаганда, ары бери неме болгондо келинчегим кыйналат кичине. Биякта жайкысың эттүүрөөк болот, моюн бербейт. Уйларбы? Жулдуруп ийет. Ага караганда буларды сүйрөп эле алып келип өзү биле берет. Ошо уйга кара. Уйда эми биз кыргыздар ушу эчкини көп признавать этпейбиз да. Маани бербейбиз. Илгертен. Бирок кичине асыл тукум болсо жакшы эле экен. Өткөндө саан эчкилерден алып чыктым. 28 миң, 25 миң кылып бааларын чыгарып саттым. Анан буларды болсо ошол баары эле жакшы кезинде тандалып калышат. Ошол мисалы 25 миңге кеткен эчки улак кезинен канча убакытта жетилет? Эчки болот. Эчки негизи 1 жылдан кийин эле куутка кошулуп калат, күүгө келип. Бирок ал жылы кошпогон жакшы. Майда болуп калат. Ошол эки тишти деп коет, кысыр калды. Эки тишти кезинен баштап анан туй баштаса ушундай чоң эчкилер болот. Ушундай чоңураак болот, бойлуураак. Анан майдасы майда эле болуп калат. Анан буларга деле баягы карабаса мал кетет, беле эмне эле, бакмаса мал кетет болуп кичине бир. Эң чоң проблемасы эмне экен бунун? Бул эчкинин эң чоң проблемасы. Мен эми ушуну байкаган деле жок. Убагында сааш керек. Убагында сааш керек, сөзсүз киши болуш керек. Сөзсүз киши болуш керек. Бу жерде кошуналарыбыз, биз эми кыргыздын жамандыгы бар, жакшылыгы бар, бир жакка кеткенде кошуналарга атайын эле табыштап кетебиз. Суранып эле саап коелачты. Акча серики дейсиң. Үйдө эми ошо саган күнү. Анан үйдө негизи болбой калбайбыз, сөзсүз келинчегим үйдө. Анан эми азыр ушулардын баарын эле ошол киши карайт. Менде өзүңүз билесиз, жумуш бир күн нарын, бир күн ош. Анан ошонун аркасы ошо кишинин караганы менен көбөйүп эле келатат. Азыр ошол жана текелерди арендага сурап калганда деле үйгө жиберип коем, үйдөн келип, бу жерден кармап алып кетишет. Өзүм кээ бирөөнү көрөт элекмин. Текелердиби? Ошонун ары эле кетет экен да. Ошо бири-биринен алып эле кетет, тиги кара балтага чейин кетет, ушундай. Эми буларда деле орустар эми бизге караганда отурукташкан эл да. Көбүрөөк пайда жагына караган үчүн ушуларды кармаган экен да. Болбосо бир кой багабыз, мейли бир 15 миңге алган коюбуз болсун. Ал мартта туйт. Алынын козусу бирди туйт. Ал чоңоюп, багып, жайлоого барып келгенден кийин ошол козу 10 миң чыгышы мүмкүн. Бул эчкилер туйт, 2 айдан кийин 12-13 миңден улактары сатылат. Ушундай да.